Инсан программасынын бул жолку чыгарылышынын карманы 10 жылдан бери гүлөстүрүү менен алектенген Азада Ботобаева болмокчу. Азада айым ак эмгек менен каражат таап, өз жумушун сыймыктануу менен аткарып келет. Азада Ботобаева күнөсканадагы тажрыйбалуу кызматкерлерден бири. Гүл менен жашарып, гүл менен жашаган инсаныбыз бир күндүк жумушун айтып берди. Мен şu парникке эртелеп, ишimiz 8-ден башланады. Мен күнөсканага таң эрте саат 8-де келем. Гүлдөрдү аябай жакшы көрөмүн. Гүлдөрдүн арасында 10 жылдан бери иштейм. Эрте менен келгенден кийин бардык күнөсканаларга кирип, гүлдөрдү көрүп чыгам. Албетте ал жакшы көргөнүм үчүн. Бирок үйдө мынчалык гүл өстүрбөйм. Жан дүйнөм гүлдөрдү жактырган үчүн жашымдын улуу болгонуна карабай ушул жерде иштеп келе жатам. Карамастан şu yerде иштеп келепмин. Бул гүлларыбыз астромерия гүл дейилadi. Бул гүлдөрдүн аты астромерия. Көчөт кезинен баштап коргоп, күнү-түнү карап чоңойтобуз. Гүлдөр ар жылы гүл берет десек болот. Көп жылдык гүлдөрдүн катарына кирип, гүлдөрдү тамырынан көбөйтүрөбүз. Күндө карап, ашыкча чөптөрдү отоп, бир калыпка салып, коргоп турабыз. Күндө парвариш кылып, бир катар ушундай карап, киргизип, отап, гүллөрдү парвариш кыламыз. Негизинен ошол маалыматыңыз жалпы могу немеде канча гүл, канча түр гүлдүн канча түрү эгилет? Бул парнигимизде гүллөрдүн түрү жудайам көп. Бул астромерия дейилadi, гвоздика гүллөрүбүз бар. Күнөсканада гүлдөрдүн түрү аябай көп. Гвоздика, кала, роза, тюльпан гүлдөрү бар. Бардыгы көп жылдык гүлдөрдүн катарына кирет. Ар жылы кыш, жаз айларында гүл берет. Хаммасы көп гүлдик гүллөр хисабыга кирadi. Har yili кышын жазын гүл беришadi. Гүлдөргө өзгөчө камкордук талап кылынарын белгилеген айым гүл адамдарга назиктикти жана арулукту тартуулап ар кандай оорулардын алдын алаарында кошумчалады. Буларам жаны бар албатта. Албетте, булардын да жаны бар. Бир бутагын сындырып койсоң соолуп калат. Булар аябай назик болот. Bunu ekkanimizdan keyin shu yosh bolani qanday ehtiyot qilib katta qilasan? Ушуну сиңгari bunga parvarish qilamiz-da. Эккенибизден кийин жаш баланы кандай карасак, дал ошондой багабыз. Отургузгандан баштап суу беребиз. Мындан тышкары дагы эң негизгиси мээрим тартуулайбыз. Мээрим бергенибиз үчүн ушунча өстү. Эгер коргобосок мынчалык өспөйт. Эгип эле коюш эмес. Эккенден тарта эле сеткаларды коюп, туура өсүшүн карайбыз. Болдумаста. Ошо эккенден башлап парвариш кыламыз. Başa setkeler tortib, har birini setkelerge şu to'g'ri kirgizib, o'stirishga harakat qilamiz. Азада Ботобаеванын 3 уулу 3 кызы бар. Неберелерине кандай мээрим берсе, гүлдөргө дагы ошондой мамиле жасай турганын айтып таң калтырды. Oilam бар, oilamız katta. Turmush o'rtog'im бар, 3 ta o'g'lim бар, 3 ta kelinim бар. Үй бүлөм аябай чоң, жолдошум, 3 уул 2 келиним, жана 9 неберем бар. Неберелеримдин чоңдору баары уул балдар. Алар дагы гүлдү аябай жакшы көрүшөт, өзүмө окшоп. Уларам ашы гүлдү жакшы көрүшөдү, өзүмгө окшоп. Барсам, "Бу жаным келди" деп сүйүнүп жүгүрүп. Үйгө барсам, чоң энем келди деп сүйүнүп күтүп алышат. Албетте, "Ассалому алейкум чоң эне, жакшы иштеп келдиңизби" дешет. Эрте менен жумушка кетип жатканымда "Жакшы барың" дешип, узатып коюшат. Айрыкча кыз неберелер аябай жагымдуу болот экен. Балдарымды, неберелеримди аябай жакшы көрөмүн. Ишимди да сүйөмүн. Күзатышып коюшат. Неберелеримди, фарзандларымды албетте хаммасын жакшы көрөмүн. Ишимди ham жакшы көрөмүн. Кышкысын гүлдөргө өзгөчө камкордук талап кылынат. Ал эми күн жылуу болсо гүлдөрдө жакшы өсүп, багбандарга дагы жумуш азаят. Ар бир күнөсканадагы гүлдөрдүн чөбүн терип, аларды бир калыпта өсүшүн карайт. Мен айттым, 3 та o'g'lim бар. Men oylagim ham yaxshi, kunligim 450 da olaman. Жогоруда айткандай эле 3 уулум бар. Алган айлыгым өзүмө жетет. Бир күндө 450 сомдон алам. Мага негизгиси акча керек эмес, өзүмдүн ден соолугум үчүн иштейм. Жөө эрте менен ишке келем. Мен курактуу аялдар көп баспайт. Ден соолугума кам көрүү үчүн иштеп жүрөм. Менге биринчи аштамоллар жокады, пияда барып келип, өзүмдүн соолугум үчүн иштеп жүрөмүн бу жерде. Бу астромерия гүл дейилadi. Бу гүлдү биз майдан кийинки айда, июнда кыркышты башлайбыз, кыркып туруп, яңгиттен кайта экебиз. Бул астромерия гүлү. Бул гүлдөрдү май айында кыркып чогултуп, июнь айында жаңыдан эгип чыгабыз. Жаңыдан эгип жатканыбызда тамырын 3төн бөлөбүз. Кайра кышка ноябрь-декабрь айларында гүл берет. Ага чейин карап, чекелерин зымдар менен токуп,
жаз ичи суугарып чөбүн теребиз. Карап парвариш кылып, сеткаларын тоқып, тортып, таярлап борамыз. Ошо вакытча биз yoz ичи каремизди сугарамыз, дори беребиз, чопамыз, утебиз. Ушундай кылып туруп, ноябрь айынан, декабрдан башланады гүл бериштерибиз. Шу гүл бергенден кийин, ошо ахыркы коңгурак майда ахыргача гүл берadi. Gül olamız ungachalikka. İşimiz o'sha vaqtda asosli boshlanadi. Qishda ko'proq bo'ladi ishlarimiz. Qishda ko'proq gul o'z ish bilan ishimiz o'tadi. Bir gulni tomirini qirqqanimizda bu gulni tomiridan 3 ga, 4 ta, 5 taga bo'linishi mumkin. Har yili oxirgi qo'ng'iroqdan keyin bu gullarimizni bir qator kavlab Ишибиз ошол, кышта көбүрөөк болот. Бир гүлдүн тамырын кыркканыбызда анын тамыры 3, 4, 5ке бөлүнүшү мүмкүн. Ар жылы жаңылап турбасак, сабактар аябай назик болуп калат. Жаңылап турган сайын гүлүбүз бакубат, чырайлуу болот. Гвоздика гүлдөрү да кыркылат. Эгер жакшы гүл алабыз десек, тамырларын жаңылап турушубуз абзел. Бөлүп туруп, тамырдан яңгилатып кайта экебиз. Гвоздикаларыбызды албетте улар ham кыйылады, улар ham agar yaxshi gul olay desak, shuni parvarish qilib, yaxshi bo'lib turib, qaytadan ekib parvarish qilamiz-da. Shuning uchun gullarni sevamiz. Gullarning ichida mana shuncha yildan beri ishlab kelamiz. Bu ishxonada ko'pchilik ayollar ishlaymiz. Анан ошол гүл эгүүдө, гүл өстүрүүдө бир эң негизги бир мындай өзгөчөлүктөрүн айтып бербейсизби? Гүл өстүрүүдөгү сырды. Булар ham жаны бар албетте. Битасын сындырып койсоңуз, солуп калады. Ошон үчүн булар juda ham nozik. Buni ekkanimizdan keyin shu yosh bolani qanday ehtiyot qilib katta qilasan? O'shuni singari bunga parvarish qilamiz-da. Эккенибизден кийин жаш баланы кандай карасак, дал ошондой багабыз. Отургузгандан баштап суу беребиз. Мындан тышкары дагы эң негизгиси мээрим тартуулайбыз. Мээрим бергенибиз үчүн ушунча өстү. Эгер коргобосок мынчалык өспөйт. Эгип эле коюш эмес. Эккенден тарта эле сеткаларды коюп, туура өсүшүн карайбыз. Bo'ldi emasda. O'sha ekkandan boshlab parvarish qilamiz. Başa setkalar tortib, har birini setkalarga shu to'g'ri kirgizib, o'stirishga harakat qilamiz. Буйрутмага жараша гүлдөрдү кыркып кардарларга тапшырат. Учурда буйрутма менен Бишкек, Ош, Араван, Талас жана Кызылкая шаарларына гүлдөр жөнөтүлөт. Mana shu gullarimiz, gvozdika gullar deyiladi. Mana ochilganlarini uzish kerak. Albatta. Мына ушул гүлдөрүбүз гвоздика. Ачылгандарын кыркыш керек. Албетте алгыбыз келбейт. Бирок кардарлар үчүн мажбурбуз. Буйрутма түшкөн үчүн кыркканы келдим. Аябай кооз гүлдөр, карагылачы. Көрүп туруп эч сындыргым келбейт. Juda ham chiroyli gullar. Ko'rib bu gullarni uzging kelmaydi. Havasing keladi. Бул гвоздика гүлү көчөтү атайын Голландия өлкөсүнөн алынып келинет. Бул гвоздика гүлү 2 айда өсүлүп жетилет. Ушул күнөсканадагы эң назик гүлдөрдүн катарын толуктайт. Буну yon башыдан энди анча узак вакытты муну баклар тагидан шах чыгады. Шах чыгып өскүнчө нече ай өтөдү. Juda көп вакыт өтөдү. Nimagaki bu gülümüz en nazik gül. Bunu aşağı doğrulab turiladi. Shira tushmasligi uchun, boshqa nima kasalliklar yuqmasligi uchun timi doğrulab qarab turiladi. Juda ham nozik, buni chet eldan olib keltirilgan. Buni o'zimizda ko'paytirishda iloji yo'q unandaqa. Boshqa gullarga o'xshab. Urug'u Ko'chati olib keriladi. Gollandiyalardan ko'chatini olib kelib ekamiz buni.
Bizi gullarımız Oşga ham ketadi, Talasga ketadi, Bishkekке ketadi. Даяр болгон гүлдөр Ош, Талас, Бишкекке жөнөтүлөт. Оштун бардык райондоруна кетет. Көп жерге гүлдү бизден алып кетет. Өзгелерге кетadi. Juda ko'p yerga gul chiqaramiz biz. Bitta Oshda ichiga emas. Ko'p yerlarga beramiz gullarimizni. Haqiqatan ham topgan pullarim barakalik. Nimaga deganda katta odamlarda pullari barakali bo'ladi. Тапкан кирешелерим берекелүү. Эмне дегенде ак эмгектен табылган акчалар бардык керектөөмө жетет. So'ng ayollarda yurishlari ko'p bo'ladi, o'tirishlarimiz ko'p bo'ladi. Tan jonim sog' ekan ishlab yuribman, mana topgan pulim. Ден соолугум жакшы экен, мынтип иштеп жүрөм. Тапкан акчам жетет. Ар дайым каниет кылам. Баарыбыз ак эмгек менен иштесек, албетте акыбети кайтат. Nasib qilaversin. Tan jonimiz sog' bo'lib ishlab yuraveraylik.